Саламатсыздарбы, урматтуу Үскөл облусунун тургундары, урматтуу кыргызстандыктар. Эми учурдан пайдаланып баарыңыздарды улуу Рамазан айынын башталышы менен чын жүрөктөн Үскөл облусунун ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүнүн атынан куттуктап кетким келип атат. Баарыңыздарда ден соолук болсун, бакубат жашоо болсун. Анан бүгүнкү күндөгү биздин бүт дүйнө боюнча болуп аткан кырдаал бизге да келип, ушул кырдаал менен күрөшүп жатабыз. Ушул кырдаалдан батыраак чыгып кетели деген ниет. Баарыңыздар сабырдуу болуп, баягы ынтымакка чакырам. Ошондой эле мынакей маалымат бере кетсек, бүгүнкү күндө Балыкчы шаарында 4680 жарандарыбыз эң калкыбыздын эң аярлуу катмарлары деп аныктаганбыз. Анан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ушул жардам бөлүнүп, акча каражаттары бөлүнүп, Каракол шаарында 10.150 киши катталган область боюнча, Балыкчы шаары боюнча 4680 адам катталып, бүгүнкү күнү биринчи транш болуп, ошо өкмөттөн акча бөлүнүп, мынакей күн жардам жасап, бизге продукт питания менен ун жана башка азык-түлүк продукциясын биздин Балыкчы шаарынын тургундарына азыр машинелерге жүктөлүп, жеткирилген турат. Эң аярлуу деп бүгүнкү күндө жумушсуз отуруп калган жарандарыбыз, көп балалуу үй бүлөлөр, жанагы жетим жесирлерге ушундай аярлуу катмарларга жеткирилип берилген турат. Мынакей ушул жүктөп азыр алып баргандабыз. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнөн ушундай аярлуу катмар жарандарга 200 миллион ашык акча бөлүнгөн. Ушул акчадан бизге дагы областка биринчи транш болуп келди. Эми башка райондор боюнча дагы бергенбиз маалыматты, экинчи, үчүнчү транш болуп келип, ушинтип ар бир районго ушинтип жеткире турган маселелер каралып жатат. Мындан башка да жардамдар болобу? Болот, мындан башка дагы жардамдар болот. Башка райондорго дагы эң муктаж деп бергенбиз. 40 миңге жакын адамдарды бергенбиз. Четинен ушул эмебиз ишке ашып келатат. Андан тышкары дагы учурдан пайдаланып биздин мекендештерге жанагы өздүк салымдарын кошуп, бул жерде биздин ишкерлерибиз, жеке ишкерлерибиз, башка баягы ишмерлерибиз жардам берип атат элибизге. Аларга дагы терең ыраазычылык билдирип кеткибиз келип атат. Ушинтип баарыбыз ушундай илеттен батыраак чыгып кеткенге аракеттер болуп атат. Себеп дегенде бүгүнкү чынында эле кырдаал ушундай түзүлүп калды, бирок ага дагы баягы Кудайдын айтканын баш ийишибиз керек. Баш ийип сабырдуу болсок, батыраак ушул илеттен чыгып кетебиз деген ой. Баарыңыздарга ден соолук каалайбыз, ырашкерлик каалайбыз, сабырдуулук каалайбыз. Мынакей аз калды, Кудай буйрса, Үскөл областында акыбал туруктуу эле. Бүгүнкү күндө жаңы катталган учурларыбыз жок. Ушул кичине сабырдуулук кылып турсак, ушул илеттен батыраак чыгып кетебиз. Саламатсыздарбы? Ошо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен ошо Балыкчы шаарына 3.744.000 сом акча бөлүнүп, ошо Балыкчы шаарыбызда аз камсыз болгон, күнүмдүк жумушу жок калган үй бүлөлөрдүн 4680 үй бүлөсүнө бүгүнкү күндө ошо жардам келип жатат. Бүгүн шаарыбыздын ушул мэрия кызматкерлери, активисттери, шаар депутаттары болуп туруп, ошо келген жардамды бөлүштүрүп жатабыз. Ушундай эле ушул учурдан пайдаланып, ошо баардык мусулман элин, кыргызстандыктарды, анын ичине балышыктарды, баарыңыздарды ушул Рамазан айынын башталышы менен чын жүрөктөн куттуктап кетебиз. Ушул Рамазан айында баары кылган дуаларыбызды Алла Таалам кабыл кылсын. Мынакей болуп азык-түлүк, тамак, продукты бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан сизге жардам бүгүнкү күндөгү шарттар кырдаалды ойлоп туруп, мынакей өзүңүз да ооруп атыптырсыз. Ден соолугуңуз болсун, оорубаңыз, ушуну өнүмдүү тамак шалып ичип тургула. Ушул өкмөт бизге акча бөлтөргөн. Мен бул областта ыйгарым укуктуу өкүлдүн орун басарымын. Ал кишинин атынан дагы өкмөттүн атынан силерге ушул жардам. Сахар, гүрүч, май, чай
Жардамы экинге жакын Кызыл